Кутмандуу күнүңүздөр менен ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда биринчи радионун негизги маселеси. Студияда Назира Молдокулова. Өткөн аптада Ысык Көл областынын Сарой айылында президенттин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн алдындагы регионалдык инвестициялык кеңештин биринчи жыйыны болду. 2 күндүк иш чараны министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгы, мамлекеттик жеке өнөктөштүк борбору жана президенттин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты, Бириккен Улуттар уюмунун өнүктүрүү программасын жана Кыргыз Республикасындагы эл аралык каржы корпорациясынын колдоосу менен уюштурулду. Аймакта өткөн инвестициялык кеңештин негизги темалары бул туруктуу экономикалык өнүгүү, мамлекет менен жеке өнөктөштүк долбоорлорун ийгиликтүү ишке ашыруу, региондордун социалдык экономикалык маселелерин өнөктөштүк аркылуу чечүү темалары болду. Ошол эле учурда аймактан келген ошол жердеги жергиликтүү жетекчилер өздөрүнүн инвестициялык долбоорун дагы талкуулап, ошо ишкерлер үчүн дагы кеңири аянтча түзүлдү десек болот. Регионго инвестиция тартуу, анын укуктук жана мыйзамдык базасы, ишкерлер менен бирге иштөөнүн шарттары жана кепилдиги туурасында алдыда сөз кылуу үчүн биз студияга Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улук Кадырбаевди чакырдык. Улук мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы, Сизди рахмат студиядан көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Ардактуу радио каармандар, биздин уктуруу адаттагыдай эле түз эфирде жүрүп жатат. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90 жана 0312 39 21 90. Мындан тышкары биринчи радионун Facebook'тагы баракчасы онлайн трансляция болуп жатат. Ал жака дагы ушул темага байланыштуу өзүңүздөрдүн суроо, сунуш, пикириңиздер болсо калтырып бүгүнкү программага активдүү катышууга чакырып өтөм. Эмесе, Улук мырза, мына өткөн аптанын соңунда Ысык Көлдө ушундай бир жакшы аймактык инвестициялык отурум болду. Отурумдун максаты туурасында биринчи радио биз атайын репортаждарды даярдадык. Ошентсе дагы жалпы угармандарыбыз үчүн ушул инвестициялык форум 2 күндүк, ушуга токтолуп берсеңиз, негизги темалары, кимдер катышты, алды менен мага жалпыланган маалыматты берсеңиз түшүнүктүү болсун. Башынан баштайлы. Эми кыскасы айтсам, бул өзү жалпысында президенттин алдына койгон максат негизинде иш чара болуп жатат. Биздин ошо инвестициялык кеңештин алкагында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Усунбекович атайын тапшырма берген. Ар бир региондо ошо инвестициялык климатты жана ишкердик ошо климатты чындап өзгөртүп, жакшыртып, ошол негизинде биз ар бир региондо ушундай аймактык инвестициялык кеңешти түзүү боюнча иш чараларды жүргүзүп жатабыз. Бул регионалдык инвестициялык кеңештин эң биринчи максаты ошол жерде жергиликтүү бийлик менен жергиликтүү жеке ишкерлердин ортосунда диалогту жана ошо мамилесин бекемдөө жана ошо мамилесин базасында ушундай жаңы инвестиция боюнча долбоорлор талкуу жана керек болсо ошо аймактардын өнүгүү боюнча пландарды түзүү, керек болсо дагы ошол жерде жаңы инвесторлор келгенде ошо ишкерлер менен таанышууда ошо атайын кеңеш менен түзүлүп атат. Кеңештин максаттары чындыгында көбүрөөк андан, бирок бул биринчи отурум болгон себептен биз ошо отурумга Бишкектен да ар кандай мамлекеттик органдардын өкүлдөрүн чакырып, эл аралык өнүгүү уюмдарынын өкүлдөрүн чакырып жана чоң биздин бизнес ассоциацияларынын өкүлдөрүн чакырганбыз. Абдан кызыктуу талкуулар болду. Ошодо берилген маалыматтар аябай пайдалуу болду. Менин оюмча форумдун аягында да көбүнчө ошо катышкандардын ыраазычылыктарын угуп, биз чынында ошо жергиликтүү шаарлар боюнча, аймактар боюнча көп талкуулар болду. Андан нары дагы мен ишенем, бул кеңештин ошо региондордун инвестицияны тартуу боюнча чоң салым болот деп. Мына ошол жерде конкреттүү долбоорлор дагы сунушталбадыбы? Буга чейин дагы мамлекет менен жеке өнөктөштүк негизинде аймактарда бир катар долбоорлор ишке ашып атканын биз билебиз да. Анан мына Ысык Көл областынын жетекчилиги дагы ушул сиздердин өткөргөн жыйынды, отурумду абдан кубануу менен кабыл алды. Демек, алар өздөрү дагы кызыктар болдубу? Жергиликтүү бийлик кандай бир демилгелерди сунуштай алды ошол жерден? Мен бир нерсе айтып кетейин. Ушул жерде катышкандардын көбү аябай жакшы деп мындай маалымат алышты. Ар бир шаардын, мисалы Балыкчы, Чолпон Ата, Түп району болду, Жети Үгүз району болду. Анан Каракол шаарынын акимдери келишти.
ошол жерде ар бир шаардын өзүнүн инвестициялык өнүгүү пландарын жана ушул инвестициялык долбоорунун маалыматтарын беришти. Ошол жерде Бишкектен келген ишкерлердин көбүнчөсү аябай таң калып, жогорку баа берип, чынында өзгөрүүлөр бар болуптур, көрүнүп жатат. Себеби дегенде ошо Ысык Көл область боюнча чоң долбоорлор ишке ашып атат. Анын планда болгон да иш долбоорлор маалымат берилди. МЖО долбоорлор жөнүндө аябай көп маалымат берилди. Ошол үчүн менин оюмча бул жерде ар бир тарап үчүн аябай пайдалуу форум болду. Себеби дегенде бул эмнени билдирет? Кээ бир жактан ишкерлердин да ушундай ишке ашкан иш жөнүндө маалымат аз экен. Ошол жерден мэриялардан келген адистери, мэрлер өзү дагы айтып берген маалыматты аябай мындай кызыгы менен угуп, анан аркасында мындай суроолор берип, тактап, анан мактап дегендей аябай жакшы бир талкуу болду менимче. Ошол эле учурда мындай Ысык Көл областында дагы мүмкүнчүлүк көп да. Ысык Көл мына өнүктүрүү фондунун каражаты бар. Алдык ошол эле жерлерде ишкерлерге пайыз жок насыяларды, пайызы бар насыяларды дагы берип атат. Анан жанагындай конкреттүү долбоорлорду ишкерлер Эми мындай да, мен бир нерсе айтып кетейин. Долбоорлорду жазып барды болуш керек, туурабы? Жазып барды дагы, анан бул жерде эң негизгиси мындай болуптур. Мен байкаган. Чынында ар барган катышуучу баягы кейпилдик фонду болобу, жана өнүгүү фонддор болобу, баары катышып келген да. Ошол жерде маалымат бергенде ар бир катышуучу маалымат биринчи жолу уккандай болуп атат да. Керекчи, себеби дегенде маалымат аздык болуптур. Ошол жерде менин оюмча эң чоң бир пайдасы бул жерде баягы катышкандар администрациядан болобу, баягы жергиликтүү бийликтен, же ишкер болобу, же ошол жерде келген потенциалдык баягы инвестор болобу, өзүнүн үчүн керектүү маалыматты алып, керектүү баягы өзүнүн үчүн баягы керектүү талкууларды жүргүзүп, ошол негизинде балким келечекте жаңы бир долбоор болушу мүмкүндөй деп мен ишенем. Бирок ошол эле убакта биз үчүн, баягы инвестициялык кеңеш үчүн бул иш чара аябай маанилүү. Себеби дегенде бул түзмө-түз биздин максатыбызга туура келет. Баягы мамлекеттин ортосуна, жеке баягы ишкерлердин ортосуна диалогду түзүү, бекемдөө. Ошол негизинде биз ишенебиз. Эгер бул кеңеш ушундай эле уланса ишин, анда чынында Ысык Көл областына керектүү, анан да ашык керектүү баягы инвестиция тартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Улук мырза, мына инвестициялык кеңештин катчылыгынын жетекчиси катары ушул өзүңүз жетектеп аткан кеңеш туурасында айтып берсеңиз, мына иштин негизги уюштуруучулардын катарында өзүңүздөр болбодуңуздарбы? Ооба. Эми инвестициялык кеңеш бул баягы министрликтин кабинетинин жобонун негизинде түзүлгөн. Эң биринчи максат бул мамлекеттин ортосуна жана жеке ишкерлер ортосунда диалог түзүү жана ошол негизинде керектүү чечимдер кабыл алганга. Себеби дегенде инвестициянын климатты жакшыртуу боюнча биринчиден биз ишкерлерден угабыз. Эгерде кайсы мыйзамда карама каршылык болобу же балким бир баягы инвестициялык долбоорун ишке ашырып атканда кандайдыр бир кыйынчылыктар көрсө, алар ошол инвестициялык кеңеш аркылуу ошол маселени чечүү жолу бар да. Ошол инвестициялык кеңеш биринчи ошо максаты. Анан бизге Акылбек Үсүнбекович өзү максат койгон да. Эми инвестициялык кеңеш дагы бир максат койсун, бул баягы инвестиция долбоорунун көбүнчө маалымат таратуу боюнча. Мисалы, жаңы долбоор болобу же МЖО долбоор болобу, аларды ошо инвестициялык кеңештин отурумуна алып келип, ошолор жөнүндө маалымат берип, эгерде ошо инвестициялык долбоордун ишке ашырууда бир кандайдыр кыйынчылык бар болсо, мен ошо жыйында эле саясий болобу же ошо жетекчи катары чечим кабыл аламын деп. Себеби дегенде биздин баягы жалпы мамлекеттин максаты 2030-жылга чейин биздин ички дүн продукциябызды 30 миллиард долларга жеткизүүбүз керек. Бул президенттин койгон максаты. Бул деген эмнени билдирет? Биз азыр 11 миллиардка чыктык. 11 бүтүн дагы бир нерсе. Ошо 3 кесе көбөйтүшүбүз керек. Анын үчүн бизде 2 сандуу өнүгүүбүз болушу керек, өсүшүбүз болушу керек. Ошол үчүн
бул жерде баарыбыз биригип ошо максатка жетиш үчүн салымыбызды кошушубуз керек. Ошо инвестициялык кеңештин максаты канчалык болобу биздин инвестициялык мүмкүнчүлүк жөнүндө маалымат таратуу, инвестициялык климаттын шарттарын жакшыртуу, анан кайсы жерде биздин мүмкүнчүлүгүбүз жетсе, ошо жергиликтүү бийлик болобу, министерство болобу, ошолорго да салым кошуп, жардам берип, ошолордун кайра инвесторлорго да колдоо көрсөткөнгө. Мына Улук мырза, сиздерге коюлган тапшырма боюнча канчада бир жыйыныңыздарды өткөрүп турасыздар да, ушундай жыйындардын жыйынтыгын кайра инвестициялык кеңештин төрагасы, министрлер кабинетинин төрагасы болуп атат, туурабы? Анан кийин кандай отчет берип турасыздар негизи? Бизде квартал сайын бир жыйын өтөт. Квартал сайын биздин өзүбүздүн күн тартиби негизинде тапшырмалар берилет. Ошо тапшырманын негизинде биз монитордук кылабыз. Кайсы министерство, кайсы тапшырма аткара албаса биз маалымат беребиз. Бирок буга чейин бизде чынында ар бир министрлик, ар бир мамлекеттик мекемебиз биз менен тыгыз иштегенге аракет кылып атышат. Ошол үчүн биз дагы ошо ашыкчасы ошо региондорго барып, ошо аймактык регионалдык инвестициялык кеңештерди түзүү боюнча азыр чоң иш чараны жүргүзүп атабыз. Эми ошо апрель айында Ош облусунда өттү. Аябай жакшы бир иш чара болду. Ошол жерде да эми Ысык көл облусунда өттү. Эми бизде Нарын, Жалал Абад, Талас, Чүй область жана Бишкек Ош шаарлары пландарыбызда бар. Аймактар ушундай өзүнүн демилгесин, ушундай инвестициялык жыйынды өткөрүүгө ыктыярдыгын билгизип атабы сиздерге, кайрылып атабы? Алар сиздерге кайрылып атабы же сиздер ага барып атасыздарбы? Мындай же ушул жердеги бир иштин биргелешкен максаты кандай болот? Биз албетте барган жерибизге биздин баягы чакырышат да. Мен атайын айтып кетейин. Даярдык көрөт турбайбы? Бар, аябай баягы мажбурлугу бар экен да. Себеби дегенде инвестиция тартуу боюнча, инвесторлор менен иштешүү боюнча чогуу иштегенибиз туура болот деп мен ишенем. Ошондой да түшүнүк бар экен. Атайын айтып кетейин, ошо апрелде өткөн Ош облусунда аймактык инвестициялык кеңештин алдында ошо атайын Ильяс Ташбаев мырза келип кеткен Бишкекке, биздин кеңсебизге. Анан ошол жерде сүйлөшкөндө ушундай бир талап койду да. Биз Ош облусуга ушундай аймактык инвестициялык кеңешти иштетүүгө зарыл депчи. Ошол негизинде биз ошондой ишти баштаганбыз. Ысык көл облусунда ушундай да бир талкуу болгон. Мен ишенем, азыр ошо Жалал Абад облусуна барсак ушундай эле талап болот деп ишенем. Азыр биз ардактуу радио угармандар, Балчы шаарынын мэри Азамат Анарбек уулуна дагы байланышка чыгарыбызды эсиңиздерге салып өтөлү. Ошол эле учурда Ысык көл областынын баардык райондун жетекчилери, тийиштүү кызматкерлердин баардыгы тең ушул инвестициялык кеңештин жыйынына катышкан болчу. Негизинен алганда Ысык көл областында бир катар буга чейин иштеп аткан мамлекет менен жеке өнөктөштүк долбоорлору, жанагындай томография борбору, республиканын башка аймактарында дагы ушундай мамлекет менен жеке өнөктөштүк борборлору иштеп, ийгиликтүү иштеп атканын дагы мисалдар менен айтып келип атпайбызбы буга чейин? Эмесе биз азыр балыкчынын мэрине байланышка чыгуудабыз. Ардактуу радио угармандар, эсиңиздерге салып өтсөк, мына Ысык көл областынын Сарой айылында 2 күндүк иш чара өттү. Бул иш чарада регионалдык инвестициялык кеңештин жыйыны болуп, туруктуу экономикалык өнүгүү, мамлекет менен жеке өнөктөштүк долбоорлордун ийгиликтүү ишке ашыруу, региондордун социалдык экономикалык маселелерин өнөктөштүк аркылуу чечүү сыяктуу негизинен алганда инвестиция тартуу деген темаларда кең кесири кеп болуп, ошол жердеги спикерлер дагы өздөрүнүн бир катар мындай баяндамалары менен чыккадыбы? Чоң көп баяндамчылар болду. Ошол жерде эле өнүктүрүү фонддор келген. Атайын айтып кетейин, ошо Өзбек Кыргыз өнүктүрүү фонду боюнча Азиз Кубанычбекович келип кетти. Аябай чоң мындай маалымат берди, көп маалымат берди, кызыктуу маалымат берди. Ар бир шаарына баягы керектүү жабдуулар боюнча алууга жолдорун айтып беришти. Ошол жерде эле сразу балыкчынын мэриясынан келген адистери кайрылып, бизге да аябай кызыктуу баягы транспорттук маселе чечүү боюнча же баягы керектүү баягы таштандыкты баягы ташуу техникаларды алуу боюнча бул эмнени билдирет? Чынында
ар бир шаардын өзүнүн алдына койгон максаттары жетиш үчүн керектүү баягы ресурстар керек экен, баягы каражат болобу, баягы техника болобу. Ошон үчүн мен баягы ошо регионалдык институциялык кеңештин отурумунда байкасам, ошо берилген маалымат кызыгы менен угуп, анан ошо байдамачылар кайра эле ошо бизге аябай кызыктуу деп кайрылып, сиз менен кандай иштесек болот, бул эмнени билдирет, бул ушундай отурумдардын пайдалуусун көрсөтүп атат. Анан ошондон уланып, андан кийин дагы өткөрүш керек, башка шаарларга, башка айыл өкмөттөрдү чакырып, ошолорго да көрсөтүп, менин оюмча, баягы сиз МЖО жөнүндө айтып атпайсызбы? Абдан бир керектүү маалымат да ошо таратканга. Себеби дегенде МЖО долбоорун эмнени кылдык? Бизде баягы аймакта болгон керектүү социалдык инфраструктуралык маселелерди чечүү жолу аябай жакшы да. Мисалы, мектеп жетишпес болсо, МЖО долбоору аркылуу чечсе болот. Бала бакча жетишпес болсо, ошо аркылуу чечсе болот. Баягы логистикалык, баягы керектүү жаңы мекемелер курса болот. Жолдорду курса болот. Чакан ГЭСтерди дагы Чакан ГЭСтерди да куруп атпайбы? Карасаңыз, МЖО баягы эми мына бул МЖО борбору аябай катуу иштеп атат да. Анан ошо барганда эмне үчүн биз МЖО борбору менен мындай тыгыз иштеп атабыз? Себеби дегенде, эми канчалык бүгүнкү күндө бизде баягы бюджетибиз өсүп атпайбы? Баарыбыз эле байкап атпайбызбы? Канча иш-чаралар, канча жаңы баягы долбоорлор ишке ашып атат. Баягы курулуш долбоорлору болот. Ошону эле карабастан, бирок бизде дагы эле ошо мектептер жетишпек болуп атат. Бала бакчалар, ооруканалар, жаңы аэропорттор курулуп атат. Ошолорго баардыгы баягы каражат керек да. Эми албетте мамлекеттик баягы бюджет өсүп атат. Аны баары кылса болот. Бирок мен ойлойм, бул жерде мамлекеттик биринчиден мүмкүнчүлүгү бар да, баягы МЖО аркылуу жеке инвесторлор чакырып, эл аралык инвесторлор тартып, тышкы инвестор чакырып, ошол маселени чечкенге болот. Себеби дегенде МЖО аябай бир ыңгайлуу бир жол деп ойлойм да. Инструмент болуп атат, Ооба. Улук мырза, сиз өйдө жакта ушул балыкчы шаарындагы жакшы мисалга келтирип кеттиңиз. Бүгүнкү күндө балыкчы шаары дагы туристтер тосуп алууда, эң бир босок ооз катары. Жакында эле пляж ачылганы, ары жака Чолпон атага көптөр барбай, балыкчы да кармалып атат. Балыкчы азыр Ысык көл облусу боюнча бир үлгү болуп атат да. Чынында байкасаңыз, комузго окшотуп баягы пирсти жасатканы, көлдүн жээгине баягы баскыч жолду жасатып, баягы велодорожка деп койгон, кандай бир кооз жер болду. Балыкчынын администрациянын өкүлү айтып кетти, биздин шаарыбыз 136%га өсүп атат. Биз профицитте бюджет болот. Өсүшү болушу да. Бул эмнени билдирет? Бул баягы балыкчы босогосу болуп менен азыр транспорттук логистикалык борбор болуп атат. Себеби дегенде, билесиз, азыр Кыргызстан менен Кытайдын жаңы чек ара пункту ачылып атат. Анын себебинен Ысык көл облусунда баягы транспорттук, экспорттук, импорттук бир жаңы бир чекит болуп атат. Чекит болот да. Ошо негизинен балыкчыбыз баягы Ысык көл облусунун ичинде балыкчы бул жаңы бир баягы транспорттук логистикалык борбор катары деп санасак болот. Ошол себебинен балыкчыда азыр жаңы ишканалар ачылып атат. Ошол жерде эт өндүрүш, баягы балык болобу, сүт өндүрүүчүлөр, жаңы баягы эс алуу жайлар курулуп атат. Ооба, бир убакта Ысык көлдөн калкыбыз да көчүп кетип, кароосуп калган үйлөр көп эле. Чынында балыкчы көрккө келип калды. Эмесе балыкчы шаарынын мэри Азамат Анарбек уулуна байланышка чыгалы, кулакчынды кийип аласызбы? Азамат мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жакшы. Мына 8 августта, 9 августта болгон аймактык инвестициялык кеңешке катыштыңыз да? Ооба, катыштык. Мына ошол жерге кандай долбоорлор менен бардыңыздар? Ошол жыйындан кийин же жыйында кандай бир келишимдерди түзө алдыңыздар, же сүйлөшүүгө жетише алдыңыздар, маалыматка ээ боло алдыңыздар, өзүңүздөн уксак. Ооба. Биринчиден ошо Чолпон атада болгон ошо инвестициялык потенциалдар боюнча бир форум болду.
бул мамлекеттик жеке өнөктөштүктөр менен бирге болду десек болот. Ошол жерде уюштургандарга биринчиден терең ыраазычылык билдирем. Анткени район шаарларга абдан жакшы мындай шарт түзүп беришти десем болот да. Биз өзүбүз балыкчы шаары боюнча презентация кылып бердик ал жерде. Кандай презентация болду? Эмнени жасадыңыздар? Балыкчы боюнча биз билесиздер да, балыкчы 9 жолдун томунда жайгашкан кереметтүү Үс көлүбүздүн кире бериши балыкчыда башталат да. Баягы босогосун көрүп төрүнөт деген жакшы сөз барго. Ошол себептен биз ал жерден презентация кылганда эң биринчи ушу логистика боюнча сунуштарды бердик. Анткени жакшы билесиздер, бизге темир жолу келип балыкчыга такалат. Азыр темир жолу балыкчыдан ары Кочкор, Кара Кечеге темир жол салынып атат. Азыр 30 километрдей темир жолубуз бүттү, Кудайым буйрса. Ал жак салына турган болсо, андан ары ошо Кытайга, андан кийин Өзбекстанга ушул темир жол, ар бир ушул темир жол ушу через балыкчы аркылуу болот да. Андан сырткары бизде билесиздер унаа жолу өткөн дагы ушул Торгат балыкчы. Азыр Жетегүз районунда Кыргыз мамлекети менен Кытай мамлекетинин ортосунда дагы жол ачылып атат, бул бедел деп коет. Ал жерден дагы өткөн машиналардын баары ушул балыкчы аркылуу өтөт да. Ошол себептен биз ар тармактуу ушул балыкчыга логистика ачылсын деп, ушул логистика боюнча биз сунуш бердик да. Анткени балыкчыга логистикалык хаб болуш керек сөзсүз түрдө. Балыкчыда биз өзүбүз жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэрия өзүбүз 10 багыттын негизинде иш алып барабыз. Ошонун ушул биринчи багытын биз өндүрүшкө жана инвестицияга ыңгайлуу шаар деп киргизгенбиз да. Ошонун алкагында ушу инвестицияларга ар кандай шарт түзүп берүү максатында эмне иштерди кылса болот балыкчыда. Ошолордун баарын биз ушул форумда көргөзүп бере алдык деп ойлойбуз да. Мисалы, сиздер ошол жерде башка дагы финанс уюмдары болду да. Анан кызыкчылык артып, сүйлөшүп, андан ары дагы ошону тереңдетип сиздер сунуштаган презентацияларды алып кетүүгө мындай кандай десек өнөктөштөр таба алдыңыздарбы? Сөзсүз ал жерде болду. Ал жерде гесттер боюнча болду да, чакан гесттер боюнча ишти алып кетсек болот деди. Анан бизде билесиздер да, президентибиздин жарлыгы чыкканда, бул 2023-жылы декабрь айына 370 жарлык чыккан. Бул административдик аймактык реформа. Баягы АТРдын алкагында бириктирбедикпи? Четтеги айылдарды ушу шаарга кошупчу. Ошондо бизге 121.686 гектар жер кошулду да. Ошонун алкагында көбү бизге жанакы күндөн чыгарган энергия боюнча кызыгышты. Андан кийин шамалдан чыгарган энергия боюнча да кызыгышты да. Анан ГЭС куруу боюнча да кызыгышты. Бизге бул күндөн чыгаруу энергия боюнча эмне себептен кызыгышты? Анткени балыкчыда бизде кышында кар жаабайт экен да. Бизде жайы, кышы балыкчы шаарына күн тийип турат экен. Ошол себептен ушундай инвестицияларды биз тартып, ушундай инвестиция кылсак, сизде жерлер барбы деп менден сурашты. Биз сөзсүз түрдө бизде жерлер бар деп мен айттым. Анткени бизде АТРдын алкагында 2000 гектар жерибизди коюп койгонбуз азыр. Кудай буйрса ушу инвесторлор күндөн чыгара турган энергия өндүрөм дегендер болсо, биз сөзсүз түрдө ошол жерден бергенге даярбыз да. Андан сырткары бизге медицина тармакада кызыккандар көп болду ошол жерде. Бизде медициналык туризм деп да киргизгенбиз, ошол боюнча да презентация кылып кеттик. Балыкчы 9 жолдун тому деп атпайлыкпы? Анткени бизде медицина балыкчыда өнүгүш керек да. Бизде жайында кандайдыр бир случай болбосун, бир ДТП болобу, кандай нерсе болбосун, балыкчыга алып келишет да. Анткени балыкчыдан чыга бериште эле бир нерсе болсо, Чолпон Атага алып барып отурушпайт, мисалы үчүн Баканбаевга алып барып отурушпайт, же Кочкор кемиңге алып барып отурушпайт да. Балыкчыга алып келишет. Ошол боюнча медициналык туризм боюнча презентация кылдык. Ар бири өзүнүн сунуштарын беришти. Ушу компьютерный томография коюу боюнча, операционный бир жакшы жабдууларды алып келүү боюнча дагы ГЧПнын негизинде
жанагы мамлекеттик жеке өнүктүрүштүк алкагында ишти алып кетсек кандай болот деп да сунуштарын беришти. Мен абдан колдодум бул ишти дагы. Анткени мамлекеттик жеке өнүктүрүштүк боюнча алып кете турган болсок, сөзсүз түрдө медицина өнүгөт дедик да. Анткени бул боюнча биздин башыбыздан өттү. Ковид учурунда өткөн да. Угулуп атабы мен сүйлөп Албетте угулуп атат. Ковид учурунда өткөндө баягы ковидте эң бир вспышка ушу балыкчыдан башталбады беле, баягы кишилер жыгылып, бизде жанагы УВЛ аппараттар жок. Көп киши ушу балыкчыдан каза боло баштаганда, анан ошондо биздин башыбыздан өтүп, биз компьютерный томография боюнча марафон өткөргөнбүз да. Анда биз жаштар ынтымагы болуп жүрчүбүз. Марафон өткөрүп, анан биз жеке өнөктөштүк издей баштаганбыз да, ГЧП боюнча иш алып барат элек депчи. Анан көбү ишенген эмес да, бул мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен бул компьютерный томография коюш бул невозможно дешчи да, анткени ал аябай кымбат дешипчи. Балыкчы тем более балыкчы шаарына болбойт. Бул Бишкекке болсо бир жакшы болот эле дешипчи. Бирок мынакей 2023-жылы бизге Кудайдан болуп, ушу мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен Кытайлар менен биздин саламаттык сактоо министрлиги сүйлөшүү жолу менен бизге компьютерный томография коюлду да, балыкчыгачы. Эми ошол компьютерный томографияга эле улай, медициналык туризмди улап, дагы башка жабдууларды коюлса деген биздин максатыбыз бар да. Ошол жерден форумдан ошол башка жанагы жабдуулар боюнча да сунуштарын беришти. Ошо медициналык ошо жабдуулар боюнча да, анан сөзсүз түрдө ал жакты дагы биз колдогонго даярбыз. Анан спорттук туризм боюнча дагы абдан жакшы болду ал жерден. Бизде жакшы билесиздер да, бизде Green City деген сейил пляжыбызда пляжыбыз жасалып, 300 метрлик болуп салынбадыбы? Ооба. Анан азыр бизде чынын айтсак, туристтер абдан көп келип, даже балыкчы ошол жерде продуктуларыбыз калбай калып атат да. Мынакей биз туризмге даяр эмес экенбиз, ойлоп көрсөкчү. Анткени бизде пляждарыбыз буга чейин жасалбай турган, бизге туристтер келбейт деп жүрө бергенбиз. Пляждарыбызды жаңы заманбап менен жасап койдук. Бирок туристтер ушундай бир каптады, келди бизге. Бизде элдерибиз ушундай жетишпей калды да соода кылгангачы. Бул боюнча дагы биз элдерибизди соода сатык менен да камсыз кылып, ушундай эле дагы жеке мамлекеттик жеке өнөктөштүк кылабызбы же экинчи дагы борбордук пляжыбыз бар. Анан ошол жерде да сунуштадык да. Азамат мырза. Ошол жерде да ишти биргеликте алып кетсек Азамат мырза, жакшы болот эле депчи. Сиз биздин программабыздын соңуна чейин маек курууңузду өтүнөбүз. Сиз четтебей турсаңыз, азыр Улук мырза дагы өзүнүн пикирин кошумча айткан жатат. Биз ошо форумда талкуулаганда мен бир комментарий айттым, атайын. Ошо ар бир шаардан келген мэр болобу, адистер болобу айттым. Ошо ар бир аймактык өнүгүү план түзүлүш керек да. Себеби дегенде бул эмнени билдирет? Биринчиден инвестор келгенде баягы шаарды көрсөтүп, биз шаардын өнүгүү баягы экономикалык же социалдык, инвестициялык баягы өнүгүү планын көрсөтүп, бул шаардын районирование, бул Сайыт убагында болгон нерсе да. Районирование бул жерде баягы мисалы кайра иштетүү заводдорду курабыз. Бул жерде баягы эс алуу жайлар болот. Бул жерде жаңы жатакана болот. Бул жерде жаңы баягы ресторандар болот. Бул жерде баягы мейманкана болот. Бул жерде келиптүү жаңы баягы больница болобу же дагы бир нерсе болобу. Шаардын картасын жалпы ошо тем более азыр баягы АТР өзгөлөр негизинде бул толугу менен райондун өнүгүү планы түзүлсө, мен оюмча чынында мэрияда жеңилдик берет эле. Жана ошо шаарга келип туруп балчыга болобу же каракол болобу, ошо жерге келген ички же тыштан келген инвесторлорго да аябай ыңгайлуу болот эле да. Ошо планды түзгөнгө чакырат элем. Анан керек болсо ошо биз жактан да жардам бергенге биз даярбыз. Азамат мырза, сиз айтып калбадыңызбы, мына быйыл балыкчыга абдан көп туристтер келди деп. Демек сөзсүз түрдө жанагындай жатакана, мейманканалар дагы керек болот эмеспи? Сөзүңүздү уласаңыз. Сөзсүз түрдө, анткени бизде ошол жерде жеке жатаканалар
иштечи, абдан жакшы иштеп алышты десем болот. Бирок биз азыр ушул боюнча дагы как раз Улукбек мырзанын форумунда биз сунуштадык. Ошол жерден 4 жылдыздуу же 5 жылдыздуу мейманкана куруу боюнча дагы да. Бул жеке өнөктөштүктүн негизиндеби мамлекет менен? Мамлекеттик жеке өнөктөштүк биз менен биргеликте чогуу салуу да. Чогуу мамлекеттик жеке өнөктөштүк. Анан андай болсо да абдан жакшы болот да. Биз ошол жердеги баягы убагында менчикке чыгарып алган жерлер бар да. Баягы жакшы рекреационный туризмге ыңгайлуу жерлер бар да, иштелбей турган жерлер бар. Азыр ошондой бир топ жерлерди биз муниципалитетке алганбыз да. Анан азыр мамлекет биз менен жеке өнөктөштүк болуп иштешем деген адамдар болсо, мен ошол жерден айттым, биз мэриянын эшиги ар дайым ачык да. Мисалы үчүн баягы коттеджный городок салам дегендер болсо, же 4 жылдыздуу же 5 жылдыздуу мейманкана салам дегендер болсо, абдан ыңгайлуу болот да. Муну айтып аткандын максаты балыкчыга дагы туристтер келип сөзсүз түрдө эс алат да, эс алат. Анткени мына бизге жаңы Сейл пляжын, Green City'ни салынып, ошол жер көргөзүп койду десем болот. Ушуга эле улай Улукбек мырза абдан туура сунуш берди. Ар бир жетекчи же мэрдин өзүнүн 5 жылдык планы же программасы болуш керек. Бул социалдык, экономикалык өнүгүү деп коет. Ар бир шаардын биринчиден ген планын бүтүрүш керек. Андан кийинки 5 жылдык өзүнүн программасы, максаты болсо, ошонун алкагында сунуштарды берип, анан баягы программасы даяр болуп, шаарды баттан өнүктүргөнгө бир жол ачылат да. Бул сунушуңузду сиздер менен иштешип, дагы алдыда алып кеткенге биз ар дайым балыкчы шаары даярбыз да. Азамат мырза, бир кошумча айтып кетейин. Бизге да ошо инициалдык кеңештин отурумунда Акылбек Үсөнбекович бир мындай озеки тапшырма берди эле. Келгиле 1000 мындай бизде Кыргызстанда иштеген мекемелерди табайлы, компаниялар табайлы. $1 миллион өсөм деген компаниялар, же $1 ашык доллардан өсөм деген компаниялар табайлы. Өкмөттөн кандай болсо бизден жардам болсун деп көрсөтөлү ошолорго. Бая биздин бая Кыргызстандын бая илбирстин секирин жасаш үчүн бизге ушундай компаниялар керек депчи. Мен ойлоп аткам да ошол жерде баары эле Бишкекте болбойт да. Ал сөз түрүндө аймактарда ошол компаниялар болуш керек. Биз ошол компанияларды сиз менен чогуу, мамлекеттик органдар менен чогуу, аларды бая эркелетип, аларды бая сактап, бая ар кандай аларды өстүрүшүбүз керек да. Анда ошондо чынында Кыргызстандын экономикасы өнүгөт. Ошолорду мындай бизге тартып, акчасын инвестицияга салыш үчүн бизде кандай мыйзам базасы, кандай кепилдик? Бизде азыр мен айтып кетейин, мыйзам тарабында баардыгы жакшы. Шарттар түзүлгөн. Эми бирге мындай кемчиликтер бар. Эми аларды бара-бара оңдоп жатабыз. Аз карап атпайсызбы, кандай чоң ири инвестициялар келип атат. Эми эң чоң маселе менин оюмча, Азамат мырза, сиз да баягы кошуп айтып кеттиңиз, менин оюмча, бул маалымат. Анан бир байкадым да, ошол форумда ар бир айтып аткан баяндамачы маалымат аябай кызыктуу. Бирок бир карасаң, бири-бири менен байланышы жок экен. Бириси бул жерде жөн айтып бератса, баягы чаканыраак бир долбоор бар экен. Бул жерде баягы жалпы кластердик бир мындай системалык долбоор жогун көрүп атам да. Бирок ошол эле убакта өнүгүү фонддордун акчасы бар. Мен оюмду мамлекет каржылоону бербеди жана мамлекеттик да каржылоо берет. Ошол үчүн мен жылга эле 17 миллиард. Аны айттыңыз. Мына, ошол үчүн мен айтып атам да. Менин да оюм мындай болуп атат да. Мисалы, ошо балыкчы шаарында эгерде 10 чакты ушундай миллиондук компаниялар түзүлсө, же бар болсо, ошолорду алып туруп 10 миллиондук компания кылайлы. 100 миллиондук компания кылайлы. Мүмкүнбү? Мүмкүн. Бирок ошол үчүн биз балыкчы шаарында бир оюм келин да, бая ойда, идея. Балыкчы шаарында ошо инвесторлордун хаб бир же борборун түзүп туруп, ошол жерге келип туруп, ошолорду тейлейли. Керектүү маалыматты убагында берели. Керектүү кызматты убагында көрсөтөлү. Керектүү баягы мамлекет органдардан жоопторду алайлы, ошолорго жардам берели, тейлели деген бир ою бар да. Ошону мен
эми жакын арада Акылбек Сүйүнбековичке сунуштайбыз. Ар бир шаарда баягы точка роста деп коет шаарларда. Кээ бир шаарлар. Ошол шаарларда ушундай инвестициялык хаб болобу, борборлор түзүп, бирок алар менин оюмча мындай бир мамлекеттик жана жеке өнөктүштүн баягы форматында болуш керек да. Азамат мырза, мына ушул жагынан келгенде балыкчыга азыр канча инвестиция тартылды? Мына 2024-жылы жалпылаштырып мындай статистиканы айта аласызбы? Бул ички тышкы инвестиция. Бизде мынакей 2022-2023 жылдан бери балыкчы шаарыбызга жалпысынан 2 миллиард 234 миллион сомдой инвестиция тартылды да. Бул жанакы биздеги билесиздер жакшы, бизде жанакы Дордой эт комбинаты ачылды, Модул хаус жанакы үй өндүргөн ишкана ачылды, бизде жанакы балыкчы сүт ачылды, биздин Артинештранстын ичинде ун комбинаты ачылды. Ушундай ишканалар ачылып келатат да, Кудайым буйрса. Анан жалпысынан бул өндүрүштөрдүн эле инвестициясы эмес, жеке шаарга тартылган жанакы бизде жана больница салынды, баягы мектептин баягы чоң бир спорт залдары салынды. Ошолордун баарын эсептеп келгенде, ушу бизге ушунча инвестиция тартылыптыр да. Азыркы Улук мырза айтпадыбы, мен эки колумду колдоп көтөрүп колдойм да. Бул балыкчыны хаб кылалы деди го. Бул ишкана өндүрүш ишканаларды ача турган, бир заводдорду ача турган депчи. Анткени биздин балыкчы шаары өзүңүздөр жакшы билесиздер, бул Союздун убагында бул промышленный город болгон да, өндүрүш шаар болгон да. Анткени Союз тарагандан кийин ошол заводдордун баары көбү баягы каралбай акционерный общество деп ошол убакта жетектеп отурган кишилер менчиктеп алып калышкан да. Мисал кылып айта турган болсок, бизде мына мясокомбинат бар болчу, Автинештранс бар болчу, Софтранс бар болчу, карандашный завод бар болчу, ун чыгарган элеваторлорубуз бар болчу, сок чыгарган жанакы заводдорубуз бар болчу, канча деген автобазаларыбыз бар болчу да. Азыр ошолордун баарын биз инвентаризация кылып, азыр тиешелүү органдар иш жүргүзүп атат да. Бирок ошол ишканаларды иштетип аткандар, баягы жумуш ордун түзүп берип, налог төлөп аткандар, алар иштетип аткандар молодец десек болот алардычы. Элге жакшы шарт түзүп, налог төлөп, жумуш ордун камсыздап берип атышат. Акционерный общество болуп алышып, баягы талкалап, жокко чыгарып, темирге өткөрүп, Кытайга темирге өткөрүшүп, акырындан талкаландырып алып барып аткан ишканаларды биз сөзсүз түрдө сактап калышыбыз керек да. Бул жергиликтүү бийликтин деңгээлинде эмес, бул мамлекеттин деңгээлинде сактап калыш керек да. Мисалы үчүн ошол эле ишканаларды мынакей Улук мырза айткандай биз бир кеңешме өтүп, сүйлөшүп туруп, анан ошолорду даяр ишканаларды биз инвесторлорго сунуштап, анан ошолорду ишке салып кете турган болсок, абдан сонун болот да. Мисалы үчүн мен бул элеватор боюнча айткым келет, бизде Даназык деген элеватор бар. Элеватордун ичине кирсек, ошол бойдон сактап койгон да. Ундарды чыгарса болот уже. Даяр да бардыгычы. Софтранс деген жерибиз бар, ал жака кирсек да автобаза бүт даяр. Жанакы машиналарды жасагандан бери, жанакы өзлөрүнүн жабдууларынан бери бүт бары даяр кармап койгон кишилер бар. Кичине каражат салса эле сунуш берип атабыз да. Баягы күндө келгенден кийин Улук мырза сизден келгенде мен сунуш бердим ошол кишилергечи. Давайте мынакей Чолпон атага ушундай форумга катышып келдик. Мамлекеттик жеке өнөктөштүк менен иш алып кетебиз. Сиздерге биз инвесторлорду тарталы. Сиздер просто инвесторлорду колдоп, баягы амбицияңарды көтөрбөстөн, өзүңөрдүн кызыкчылыгыңарды көтөрбөстөн через ушул мамлекеттик жеке өнөктөштүк аркылуу ишти жүргүзөбүз десек, алар дагы ойлонуп калышты да. Ойлонупчу, жакшы экен, ишти алып кетсек болот экен депчи. Анан балыкчыны ушул биз 10 багытын биринчи багыт ошо өндүрүшкө жана инвестицияга ыңгайлуу шаар деп киргизгенибиз ошол болчу да. Биздеги шаарыбыз ошо өндүрүш шаар болсо депчи. Анткени айтып атпайлыкпы, поезд жолу бизге келет, жанакы Торо карт балыкчы, азыр бедел балыкчы,
бүт баары ушу балыкчы аркылуу транзитный болуп өтөт да. Анан биздин өлкө башчыбыз дагы Садыр Нуркожоевич да тапшырма берип атат. Азыр ушу жерлердин баарын инвентаризация кылып, ушу ишканалардын баарын инвентаризация кылып, иштелбей талкалап сатып аткандар болсо мамлекетке алып, биздер инвесторлор келсе ошолорго шарт түзүлсүн депчи. Анан Кудай буйрса алдыда ошондой жакшы өндүрүш балыкчы болот деген үмүтүбүз чоң. Дагы бир сунушум бар эле, ошол эле айтып кетсем болобу? Сунуш. Азамат мырза, ошол эле убакта бир карап чыгайлычы, ошо Ысык көл область боюнча азыр билип атпайсызбы? Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен баягы тазалатуу системаларды орнотуу боюнча ар бир баягы эс алуу жайлар коюш керек деп. Мен оюм эле ошо балыкчынын ичинде эле баягы промышленный өндүрүш зоналарга ошондой системалар чыгаруу боюнча да бир карап чыксаңыз жакшы болот эле, себеби талап чоң да. Ысык көл область боюнча канча ошо системалар керек. Мен ойлойт элем ошо балыкчыга темир жол барып атат, керектүү жабдууларды киргизсе болот. Ушундай тазалатуу системаларды чыгарса болот деп. Албетте балыкчынын жолу келечекте барып жанагы Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна кошулуш керек да. Эми Азамат мырза, мына сиз айта кеттиңиз. Улукбек мырзанын ушунусун мен абдан колдодум. Анткени биз эң биринчи экологияны карашыбыз керек да. Экология, Тартымдуу суулар боюнча чынын айтсак, бул бизди көлдү тегерете, ошондой чыгара турган канализационный трубалар чыгара турган завод түшүш керек, чынын айтсамчы. Ошондой нерселер салыныш керек да. Анан бая күнү мен айта албай калдым. Бизде балыкчыда канализация ачной шаржыйна толугу менен бүттү. Кудай буйрса, кире бериштеги бүттү. Шаардын ичинде саркындуу сууну 70% уже кошуп калдык. Кудайым буйрса. Азыр ушул сиз айткан сунушту эле могу көлдүн жээгиндегилерди КНС аркылуу кошуп атабыз да. Анан ушул эле сунушту, ушул эле очной сооружение бизге пилотный болуп балыкчыга биринчилерден болуп салынды да. $9,5 миллион салынды да. Балыкчы IT картасындагы биринчилерден болуп иштеп чыккан. Эми Азамат мырза, айтсаңыз, мына 2022, 23, 24-жыл балыкчы үчүн, негизде Кыргызстан үчүн мына туруктуу өнүгүү жолуна түшүп атабыз. Биздин казнабыздын мындай каражаты көбөйүп атат. Өлкөдөгү бардык эле, мисалы үчүн Каракол, Жалал Абад шаары, Талас, Нарын ипотекалык үйлөр курулуп атат дегендей, өзгөрүүлөр бар экенин эл өзү айтып атат. Эми Азамат мырза, мына сиздердин аймактык административдик реформанын негизинде территорияңыздар кеңейди, канча калк болду дагы өзү балыкчы шаары бюджетиңиздер канчага чейин өсүп атат, өнүгүүгө бюджеттен мындай каражат калабы өзүңүздөргө? Сөзсүз түрдө калат. Өнүгүүгө биз жаңы келгенде мисалы үчүн балык 150 болчу, 150 менен азыр 300 миллионго чейин көтөрүлдүк. Биздики балыкчы шаарынын элинин саны 53 миң болчу. Бизде азыр эмеден Көк Мойнок айыл өкмөтү бизге кошулганда 3850 кошулду. Бизге анан биздин бюджетке алардын бюджети мынакей 33 миллион экен да. Алар 33 миллион бюджетин бизге отургуздук да. 333 миллион болуп калды десек болот. Эми азыр бизде 58 миңдей элибиз бар шаарыбызда, Кудай буйрса. Балыкчы да билесиздер да, убагында балыкчы да элдер уже көчүп кетип балыкчы башта киши калбай калган да. Үйлөр бекер берилип калган. 1000 сомго 3-4 миң сомго эле этаж үйлөр сатып алып калышканда, азыр биздин өскөнүбүздү биз рынок боюнча билсек болот. Анткени бизде балыкчыда чынын айтсак, азыр үйлөрүбүз Бишкектин баасында эле болуп калган, этаж үйлөрүбүз. Ушу биз Мунара строй компаниясын ушу балыкчыга тартып келдик. Баягы элитный үй боюнчачы. Алар да келерде коркушкан да, Улукбек мырза. Балыкчыдан үй өтпөй калат го, ал жерде ким бармак эле дешип, анан алып көрчү биринчи. Балыкчыда аябай требование жакшы ушуга деп. Анан келип салды, 8 блок салып атат. Чынын айтсам, жана котлон казыла элек жерлерди сатып коюшту. Ушунча элдерибиз элитный үйлөргө ушунча суу сап туруптур. Кантип сатып алып коюшту. Анткени бизде мигранттарыбыз да бар да, Россияда жүргөн, Америкада жүргөн, балыкчыдан үй алгылар келет. Бирок Союзда салган үйлөрдү алгылар келбейт экен да.
104 сериялардычы элитный үйлөрдү алгылар келет экен. Анан шаарыбызда өнүгүү абдан жакшы десем болот. Биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен мына жолдорубуз салынып атат, биздин инфраструктура шаарыбыз өнүгүп атат. Мына айтпадымбы азыр мамлекет тарап жактан таза суу, анан ушу саркындуу сууну мынакей жасап койдук. Азыр 100% элибиз таза суу менен камсыздалган шаарыбыз. Элибизге мынакей убагында этаж үйлөрдө жылуулук деген нерсени такыр эле кесилип жылуулук жок болуп калган. Азыр мына котельнияларды иштетип, бизде азыр жылуулуктарды киргизип берип атабыз. Абдан жакшы ошол шарт түзүлүп калды да. Ошол боюнча да бир пример келтиргим келет. Мына этаж үйдө жылуулук жок, суусу жок, кесилип калган этаж үй микрорайондор бар болчу мына мен келгенде. Суусун киргиздик. Киргизгенде $5000 көтөрүлдү үйлөрү. Андан кийин жылуулугун киргизип бердик эле, дагы $5000 көтөрүлдү. Карабайсызбы? Элдерге шарт түзүп, инфраструктураны шаарды оңдоп, жакшы жумуш ордуларын түзө берсек эле шаарыбыз, мамлекетибиз өнүгүп өсө берет экен да. Анан Кудай буйрса биздин бюджетибиз Кудайым буйрса өсүп келатат. Мына могу ишканалар, өндүрүштөр ачылып, андан сырткары биздин өзүбүздүн баягы мурун каралбай калган жерлер бар экен да, ошол жерлердин баарын инвентаризация кылып биз көбүнчө инвесторлорго бердик. Азыр мына лифт чыгарган завод ачкан турушат Балыкчыда, дагы модулдук үйлөрдү чыгарабыз деп дагы бирөөлөр алышты жерлерибизди. Жанакы эме суунун трубаларычы, пластмасс бул темирдей катуу чыгарышат го трубалардычы. Жаңы трубалар. Ошондой чыгарган боюнча да жерлерибизди алышты. Кудайга шүгүр да, ошондой инвесторлор келип атат. Анан буюрса жумуш ордулар түзүлүп, анан биз подоходный налогтон дагы биздин бюджетке бир топ акчалар келип, кадимкидей бюджетибиз көбөйүп, биздин өсүүгө, эмеге шаарыбыздын өнүктүрүүгө акчаларыбыз калып атат десем болот да. Мынакей Улук мырза, Балыкчы шаарынын мэринин өзүнүн жаңылыгы биздин убактыбызга дагы сыйбай калды көрүнөт. Эми ушундай аймактык инвестициялык кеңеш дагы каякта өтөт? Кийинки жолу каякта болжоп атасыздар? Эми буюрса Жалал Абад облуска бара турган болуп атабыз. Азыр ошо ыйгарым укуктуу өкүлү менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Буюрса андан кийин Нарын облусу, Талас облусу, Чүй облусу, анан Бишкек, Ош шаары менен да ошол жерде түзүлөт. Ушундай мына Ошто өттү, Ысык көлдө өттү. Андан кийин ошол жерде мындай жыйын өтүп эле токтоп калбастан Бишкекке чейин долбоорлорду андан ары улантып кирип аткандар болуп атабы? Эми ошо биз механизмди киргизип атабыз. Себеби дегенде биринчи максатыбыз ошо жергиликтүү маселелер, жергиликтүү бийлик менен чечүүгө. Эгерде ошол маселе жергиликтүү деңгээлге жетпесе, министрлин кабинеттин төрагасы киришке болсо, анда ошо биздин инициалдык кеңешке ошол маселе көтөрүлөт. Балыкчы шаарында жана акционердик коомдор жөнүндө айтып өтпөдү, туурабы? Жергиликтүү бийликтин маселеси эмес, мамлекеттик деңгээлде чечиле тургандагы маселелер бар. Керек болсо ошо көтөрүлөт. Бирок мен айтат элем дагы бир жол, биз ошо аймактык инициалдык кеңештин отурумунун негизинде мен көргөн азыр талап болуп аткан бул инвесторлорду тейлөө борборлорду түзгөнгөчү. Себеби дегенде бул инвестордун тейлөө борбору ошо келген чакан, орто, ички, сырттан келген инвесторлорго керектүү маалыматты убагында бергенге мүмкүнчүлүк болот. Ошол үчүн мен Азамат мырзага ошо ойду сунуштадым, башка да шаардан келген мэрлерге да сунуштадым. Толугу менен колдоп атышат. Буюрса ошону да ишке ашырабыз. Урматтуу радио каармандар, эмесе биз негизги маселени жыйынтыктайбыз. Эсиңиздерге салып өтсөк, Ысык көл областынын Сарой айылында 2 күндүк иш-чара өттү. Бул иш-чарада аймактагы мындай инвестициялык долбоорлор, Кыргызстандын туруктуу экономикалык өнүгүүсүнө кантип жетиш керек, мамлекет менен жеке өнөктөштүктүн мындай ийгиликтүү тажрыйбалары дагы ортого салынды. Бул жерге өлкөдөгү мындай алдыңкы лидер эксперттер, жогорку кеңештин депутаттары, мамлекеттик органдын өкүлдөрү, жергиликтүү бийлик дагы өзүнүн ошол жердеги долбоорлорун сунуштады. Биздин студияда бүгүн Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчылыгынын жетекчиси Улук Кыдырбаев жана Балыкчы шаарынын
ошонун мэри Азамат Анарбек уулу маек курду. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Назира Молдокулова алып бардым. Режиссеру Максат Мамралиев. Ушул эле программаны эми сиздер биринчи радионун Facebook'тагы баракчасынан кайталап көрүп угуп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге калыңыздар.